Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Так биз азыр сиздердин каалооңуздар менен, сиздердин комментарийиңиздер менен сиздерге удобный болсун жана ошондой эле ушул формат сиздерге жаккан үчүн, ушул формат менен кээ бирки адамдар билим алып аткан үчүн бул жактан азыр микрофонду оңдодук, микрофон алдык жана ошондой эле камера алдык, чтобы сиздерге көргөнгө жакшыраак болуш үчүн. Мындайча айтканда, менин ар бир логикамды сиздер жакшыраак түшүнүш үчүн. Так, бул жер мындайча айтканда бул финансовый совет эмес сиздерге. Эч кандай бул жактан сиздерди ушул нерсени кылууга деп айтпайбыз. Бул мындай эле финансовый билим, өзүбүздүн опытыбыз менен гана бөлүшөбүз. Так, биздин ар бир видеобуз, баардык видеобуз ошондой багытта гана чыгарылат бул YouTube каналга. Өзүбүздүн пайдалуу болгон лайфхактар менен, опыттар менен бул жактан бөлүшүп, сиздерге көрсөтүп беребиз. Так, анда эмесе баштайлы. Так, эң биринчи биз кыла турган нерсебиз бул үстүңкү ликвидный зоналарды билип алабыз ар бир таймфреймден. Мисалы үчүн азыр рынокто карай турган болсок, азыр рынокто карай турган болсок, бир айлык неделя таймфреймде бул эч кандай ликвидностьтардын снятиялары жок. Вот буга чейинки фракталдагы снятия бар экен. Бирок алдыйкы рыноктун ликвидный зонасы снятия болгон эмес. Боковой движенияны көрсөк болот, үстүңкү ликвидный снятия бар, бирок алдыйкысы жок. Эми кийинки карай турган болсок, бул жакта биздики неделя боюнча ликвидный зона бар, бул снятия бар жана ошондой эле будан дагы реакцияны көрсөк болот. Реакция биздики продажага. Азыр так, кийинкиси рынокто ближайший проблемный зоналар бар, сөзсүз турда. Проблемный зона болбой койбойт. Так, бул жакта неэффективный зона бар, дневной таймфрейм боюнча, жана ошондой эле үстүндө биздики rejection блок бар. Так, H4 таймфреймге киребиз. H4 таймфреймде бул жакта биздики SNR зона бар. Жана ошондой эле H4 неэффективный зона дагы бул жакта сөзсүз түрдө кезигет. Rejection блоктун зона жагында. Значит, биз бул жактан сөзсүз түрдө продажага сделка карасак болот. Ближайший биздин таргет вот уже 2 зона. Так, эми биз эң биринчи ликвидный зонаны коебуз. Так, rejection блок жакка. Соотношение прибыль биздики. Так, 2ге 66 болот экен. Так, лимитка менен киребиз. Бул позициянын логикасын түшүндүрүп берейин. Эмне үчүн позицияга кирип жатам? Азыр биз заранее кирдиге лимитный ордер деп коет. Бул лимитный ордер деген бул заранее позицияга кирип коюу. Же болбосо заказ берүү позицияга кирүү боюнча. Качан биздин эми сынабыз ошол уровеньге келгенде биздики автоматически байга ачкан болсок байга, селге ачкан болсок селге алынат да рынок, и ошол боюнча биз иштеп баштайбыз. Так, эми кийинки рынокко көңүл буруп карай турган нерсе, эмне үчүн продажа алып жатам? Бул жакта рынокто SNR зонаны көрсөк болот. H4 неэффективный уже бизге бул түшүнүк берет. Рынок разверталып булдыйга түшүп бара жатат. Үстүңкү ликвидностьтун снятиясы жана ошондой эле rejection блок. Бизге 4 подтверждение бар, чтобы биз продажа иштеш үчүн. Рынок эмне болушу мүмкүн? Азыр мен рыноктон эмне күтөм? Бул жакта биздики ликвидный зона бар да, SNRдын алдыйкы зонасындачы. Мен эмне кылам? Так, ошол ликвидный зонадан рынок коррекция алып өйдөгө ылдыйга толук түрдө түшүшү мүмкүн. Менин логикам ушундай продажага. Бул свинг торговля. Биз свинг торговля менен өтө көп торговля кылбайбыз. Просто бул жакта позиция бизге жакшы болгон үчүн мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп кеттим. Эми кийинки позицияга өтөбүз. Бул биздин позиция короткосрок боюнча day trading, младший таймфреймдерге киребиз дагы. Ал жакта позициялар көбүрөөк болот жана ошондой эле логика менен торговать эткенге да бир жагынан жакшы. H1'де мен ближайший ликвидный зона вот үстүңкү хай экенин көрсөм болот. Так, пока эч кандай продажага позиция караганга мүмкүнчүлүк жок экен. Так, биздики азыр американский сессия менен торговать этип көрөбүз. Бул жактан американский сессия ачылганда ликвидностьтардын снятиясы менен
Так, эми баштайлы. Так. Вот биздики азыр ынак динно неэффективный зонага келди. Бул жактан эгерде разворот покупкага сигнал чыга турган болсо биз киребиз. Эми эң биринчи сигналдарды көрүп атабыз бул жактан рыноктон. Бул биринчи подтверждение деп коет. Пока биринчи подтверждение менен рынокко кирген жакшы эмес. Ылдыйкы фракталды снять алганын көрсөк болот рынокто, жана ошондой эле үстүңкү SNR зонага да кирип турсак болот. Негизи покупка алсак болот бул жактан. Очевидно, разворот бар. Слом бар. Так, мага эмне керек азыр? Покупкага кириш үчүн рынок өдөбөй кетсе дагы ближайший өзүнүн фракталын снять алып туруп, вот ушу фрактальный зонада ушу фракталын снять алып туруп, рынок мага покупательдер өзүнүн күчүн көрсөтүш керек. Вот ушул зоналарда мен покупкага кирем да. Пока менде эч кандай покупательдердин күчү жок. Бул жактан дагы фракталга келген жок. Ылдыйкы ближайший фракталга. Эми бул жакта бар. Бул жерде биздики М5 фрактал бар. М5 фракталдан рынокто коррекция көрсөк болот. Ближайший фракталга стоп-лосс коебуз дагы. Тек профитти биз лимиткага чейин алып келебиз. Бул жакта биздики разрешен блок бар. Маркет менен киребиз. Так, эмне үчүн позицияга кирип жатам түшүндүрүп берейин. Бул жакта биздики FVG, SNR, фрактальный ликвидный снятие болгон, жана ошондой эле бул жакта өтөгөн зонаны карай турган болсок, бизде эмнелер бар? Неэффективный зона, жана ошондой эле фракталдан реакция бар. Значит, бул реакция мененки покупательдердин күчүн түшүндүрөт. Мен ошонун эсебинен покупкага азыр позиция ачып жатам. Бул логика толук түрдө покупательдердин объемун бизге айтып турат. Көрөлүчү кандай иштеп берет. Так, эми бул жерде биздики зона сопротивления бар, күчтүү. Буну пробивать этти рынок. Бул биз үчүн жакшы. Скорость беребиз дагы, и рыноктун жыйынтыгын көтөлү. Кайта разворот болду ушул дагы рынок кайталанып келди. Ылдыйкы зонага. Мейли көрөлү. Биздин позиция кандай отработка берет бизге. Так, позиция пока жакшы. Американский сессия чыкты рынокто. Бул жактан М15 боюнча ближайший фракталды снятияга келди. И неэффективность боюнча ФВГ боюнча рынок разворот алып кайта өдөбөй чыкты. Так, бул жакта ликвидный зона. Негизи азыр экинчи, үчүнчү позицияларды карасак болот. Давайте могу позицияны эле көтөрүлүп бизге отработкасы кандай берет. Так, позиция биздики отработка берди. Бул жактан биз зарабатывать эттик $2890. Вот. Бул жакта биздики $2800. $2816 зарабатывать эттирбиз. Бул позициябыздын логикасы боюнча мен сиздерге толук түрдө түшүндүрүп айтып бердим. М5 таймфрейм боюнча кырдаткан сурак менен кирдик. Day trading бул позициябыздын созулушу биздики убактысы 6 саат 45 мүнөт болуптур. Так. Эми биз азыр свинг торговлябыз позицияга чыкты. Эми бул свинг торговлябыздын результатын экинчи бөлүктө көрөлү. Азыр биринчи бөлүктү аяктайм. И экинчи часть менен кайта бэктестингди баштайбыз.